Айтматов жөнүндө Кыргызстандын эле эмес, жалпы жекеле Кыргыз элинин эмес, керек болсо Мурдакы Советтер Союзу, жалпы түрк дүйнөсү бүтүндөй сыймыктанган, дүйнө сүйүп окуган Чыңгыз Айтматовдун быйыл 90 жылдыгы болуп атат. Мен дагы силерден кичинекей мектепте окуп жүргөндөн баштап китепти жакшы көргөнүм үчүн мен Айтматовдун китептерин баарын окуп чыккам. Калтырган эмесмин. Жамилядан баштаган биринчи. Жамиляны окуп атканда мен дагы Сейитке кошулуп алып шолоктоп ыйлагам. Кийин өзгөчө катуу калтырган чыгармасынын бири баягы кылымдан акча созулган бир күн деп биринчи чыкканда жарыяланган. Орусча Буранный полустанок деп айтылып жүрөт. Ал китебин окуганда да бир эмес бир канча жолу ыйлагам. Ушундай нерселердин баары тең мындай мен да жан дүйнөм аркылуу өтүп, анан Айтматов канчалык адамдын тагдырын ушунчалык таамай таккан эмес, ушунчалык күчтүү сүрөттөп бере турганынын күбөсү болгом. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип, ушул катты жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай акпаратты диктеп отурган кезим. Акырты менин кылган ишимди туура деп табаарсың. Ильястыр деп коет да. Мен ошондо аткар бербейм. Зымырап биздин күндөр өтөр өтмөк, келемин өмүр бою сени көксөп, турмушта жалгыз учкан акул, барардын бакыт издей памир көзөй, өмүрдө жалгыз учкан акул, барардын бакыт издей памир көзөй. Кимге кайсы тилдин окууңар келсе, мына ушул эки тилге де китептерди алып келдик. Тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кимге тапшырабыз? Курсантка. Экинчи. Кел. Мен биздин фракция бар билесиңер, социал-демократтар фракциясы, ошонун жетекчиси Иса Сеченовичке тапшырам.